Tanıştara kutman geç. Kandaysızlar. Biraz güte turalı, daha biraz koşulsun. Ana efirimizi başlayırız. Karantin qanday o'tadi? Qanday o'tib ko'ratasizlar karantinde? Tajağan joqsыздарбы? Жумушту, мектепти, университетти саңган жоқсыздарбы? Жакшы, буюрса кандайсыз? Кандайсыз Гүлбарчын жай? Biraz күтөлү. Тажап барда. Тажап айтыңыздар. Сіздерге сонун жаңылыктар менен келдим. Чоң рахмат. Карантин наоборот сіздерге карантин бүтпөсө экен деген болбосун, бирок ушундай убактыбыз көп болуп турса деген эмеге каалоо пайда болот да. Убактыбыз ушунча көп болсо гана ары да эмеледет. Мама. Жакшы, жеңе кандайсыз? Таныстарга салам, biraz күтөбүз, анан эфирди баштайбыз. Пульт. Беш болдук. Мен өзүм 3 мүнөткө кечип калдым. Сонун теманы көтөрөбүз. Бардыгыбызга актуалдуу. Мени таанышканыма кубанычтамын. Эне кандайсыз? Жакшысызбы? Ден соолуктарыңыз жакшыбы? Үстүп катыр алып берем. Алып берем. Бар, эжесине апарчы. Келиңиздер, анда бүгүнкү эфирибизди баштайлы. Кийинки кошулгандар дагы четинен көрө берсин. Барыңыздарга кутман кеч. Менин атым Айкерим Жайырбекова, 27 жаштамын. Махабатчы, таанышканыма кубанычтамын. Барыңыздарга чоң рахмат. Эми ошондон баштайлы. Ооба, чоңоюп калдык акырындан. Чоңоймо балам таң калып атат. 27 жаштамын. Азыркы учурда 2 балам бар. Улуу кызым 25 майда 4кө чыгат, уулум августта 2 жашка чыгат. Азыр 1 жаш 8 ай болду. Мен ушул страничканын ылдый жагына түшүп биринчи постторду окуп көрсөңүздөр, кызым ооруганын билгенден кийин биз акча чогултуп баштаган кезде ушул страничка ачылган. Мен өзүм башка страничкам бар эле. Анан ушул страничканы атайын сборго ачканмын да. Кийин өзүм страничканы кылып өзгөрттүм. Бирок мурунку постторду өчүргөн жокмун, анткени көпчүлүк адамга жакшы жанара кандайсыз, мотивация болсун дедим да. Бул мотивация болсун. Мен кандай жолду басып өттүм ушунча аралык ичинде, ушунча убакыт ичинде. Анан өзүмө дагы мындай салыштыруу максатында ушул страничканы калтыргам да. Жол пост эле дегендейчи, кандай болот экен, кандай өзгөрүүлөр болот экен деп мурун эле мен өзүмдүн калуу тилегим бар болчу. Мен айымдарга мотивация беремин. Айымдарга өзүмдүн үлгүмдү көрсөтөмүн. Бардык нерсени өзгөртсө болор экенин көрсөтөмүн. Жашоо, башка жашоо бар экенин көрсөтөм деген максатта калтырганмын да. Ошондуктан мен жөнүндө жок, ал башканы айтса керек. Ал башка айымды айткан окшойт. Мен Кыргызстанда элем, Бишкекте элем, но. Көрпөчү. Жаныма өкөнү алып кетчи, пожалуйста. Ошондой максатта ушу страничка калганда, анан Кудайдын буйругу менен, Мариям, жан алып кетчи өкөнү, пожалуйста.
Анжелика эженин дагы марафонуна катышып калдым. Кечээ жеңүүчү болуп аталдым. Кечинде бүт заданияларды кечинде шашып аткарган элем. Эми бүгүнкү биздин темабызга өтсөк. Бүгүн биз видеодо сүйлөшөбүз. Эми көрдүңүздөр, мына 2 бала, кызым мына 1 жаш 3 ай кезинде биринчи сборду баштаганбыз. Мына азыр кызым чуркап жүрөт. Кудайга шүгүр, кызымды жогото алабыз деген да ушундай коркунучта болгон. Баламда да ошондой болгон. Кудайга шүгүр, акырындан чоңоюп атабыз. Кичинеден артта калсак дагы. Көпчүлүк мага кечээ Анжелика эженин эфиринен кийин, көргөндөн кийин көп адамдар жаңы кошулушту. Жан келиңер, кош келиңиздер. Мени билбегендер аябай куштайм экенсиз, азамат экенсиз деп аябай жакшы жылуу сөздөрүн айтып атышат. Баарыңыздарга чоң рахмат. Бирок бул нерсеге мен бир күндө жетип калган жокмун. Же болбосо эле сөзсүз түрдө эле жашоодо аябай прям кыйынчылыкка туш келип, ушундай кыйын абалга келип, аябай нөлгө түшүп кетип, аябай ылдый түшүп кетип, анан көтөрүлгөндөн эмес да. Бул ар бир адамдын өзүнүн. Башкача айтканда, көпчүлүк айымдарда, көпчүлүк эле адамда мындай месинде бир нерсе бар да. Качан гана адам аябай кыйынчылык көргөндө дейт, анан көтөрүлөт деп ойлошот да. Менде да ошондой бейимде установка деп коебуз, анан ошондой ишеним бар болчу. Качан мен аябай прям кыйынчылык көрүп, кыйналып, башыман оор күндөрдү өткөргөндөн кийин мен анан күчтүү болом деп өзүмө ошентип ойлочумун да. Негизи чынында эле ошондой болуп калды. Жашоомдо аябай кыйын эле күндөр өттү чынында. Андай нерсени эч бир энеге, эч бир ата энеге каалабаймын чындыгында. Анткени посторун окуп чыксадыр болот. Өзүм мурдаган отуруп алып, өзүмдүн посторумду окуп алып, кайра өзүм ыйланып келди да. Ушунчалык ошол кезде ошондой кыйын күндөр өткөн экен башыман деп аябай ойлондум да. Чындыгында болгон ал нерсе. Азыр Кудайга шүгүр, мен ошол нерсени кантип өзгөртө алдым. Бүгүн ошол жөнүндө сөз болмокчу. Негизи эле азыркы учурда кыйын болуп атат, билесиздер, баардыгыбызга эле кыйын болуп атат. Карантин болуп үйдө отуруп калдык. Көпчүлүктөрдө баардыгында эле, башкача айтканда баардыгында жумуш жок отуруп калды. Үйдө продукты жок отуруп калышты. Доход жок да, башкача айтканда. Көпчүлүк анткени күнүмдүк ишке барып келип, же болбосо айлыкка иштеп, көпчүлүгү көнүп калышкан да. Кыргызстандын бир 80% калп айтпасам чындыгында ушундай эле жашайт экен. Азы эле гос жумуштарда иштейт экен. Кээ биринин өзүнүн бизнестери бар экен, бирок көпчүлүгү күнүмдүк өзүнүн акчасын өзүнүн нанын таап жечүп экен да. Көпчүлүк учурда ошондой болчу экен. Анан ушундай мезгилде вот чыныгы билинип атат да. Чындап кыйналган мына эми билинип атат. Мурун мисалы бирин серин эле чыкчу мурун эле жардам керек, мындай жардам керек, операцияга чогултуп атабыз деп. Анткени мен өзүм башыман өткөн, мен операцияга бир топ жолу чогулткам. Кызыма чогултканда да кызым 2 жолу операция болду, уулум дагы 2 жолу операция болду. Биз ошондо 2-3 жолу сбор ачканбыз да. Сбор болгон бизде дагы. Ал эмне экенин мен билемин. Мен Бишкекте эле турам, просто шаардын чекесиндемин да, дачада турам. Акча жолу кандай кыйын экенин билем, кыйналган кандай кыйын экенин билем. Чындыгында ал нерсенин баары башыман өткөн. Мына ушундай кезде эми бардык нерсе мындайча айтканда айымдардын колунда да. Азыр мисалы сиз үйдө отурасыз, жолдошуңуз үйдө, балдарыңыз жаныңызда, эгерде үй бүлөлүү, балалуу болсоңуз, азыр мына бардык нерсе, көп нерсе негизи аял затынан көз каранды экен да. Мен да ушул нерсени түшүнүп калдым. Эмне үчүн мен ушундай күчтүү экенсиз, ушунун баарын жеңдиңиз дейт. Анткени мен энемин, эң биринчиден энемин, менин балдарым бар. Мен ошо балдарым чоңойгуча жоопкерчилиги менин мойнумда да. Бала үчүн жоопкерчилик менин мойнумда. Ошо балдарымды чоңойтушум керек, өстүрүшүм керек, туура тарбия беришим керек да. Андан кийин ушундай менде башка мындайча айтканда выбор болгон жок да. Жакшы болсо жакшы болот, же болбойт, буйруган көрөсүң да деген выбор болгон жок. Либо сен балаң жашайт, либо жашабайт деген менде эки эле выбор болду да. Ошол сенин колуңда деп коюшту да. Ал боюнча да сүйлөшөбүз, Бибинур сөзсүз. Балаң же болбосо жашап кетет, же болбосо жашабайт, сенин колуңда деп койду. Мен эмне кылат эле, менин башка жолум жок эле да. Ар бир эне эле ушул нерсени кылат чындыгындачы. Ар бир нерсе, ар бир эне, ар бир ата эне өзүнүн баласын албетте жашашын, өмүр сүрүшүн тилек кылат туурабы. Ошончо ошо баланы күтүп, ошо баланы ушуга чоңойткондон кийин ошондуктан менде эч кандай жол болгон эмес. Мен ошо балам жашасын, ошо кызым жашасын деп эле болгон аракетимди кылганмын. Кылганда дагы
кыйын болгон, аябай кыйын болгон чындыгында. Эң жакын курбум ошол сөз ушунчалык мээме сиңип калыптыр. Ушуну дагы кичине иштеп коюш керек да. Коюп коюш керек. Коюп койдум, бирок баары улам эле ушу балдарым жөнүндө сөз болгон сайын ошол оюма келе берет да. Экинчи уулум төрөлгөндөн кийин билдик да, 1,5 ай болгонунда араң билдик. Ошо жүрөгүндө тубаса жүрөк оорусу менен ооруйт экенин ошол кезде билдик да. Мен кайра эле эмне болуп кетти, срочно сбор башталып кетти. Аябай сбор баштадык. Ушундай Мариям ал кезде биринчи эле операциясынан келген эле. Андан кийин Амирхандын экинчи операцияга барат элек да, кызыма дагы операция кылдырат элек. Анан ал ортодо уулум төрөлүп калып, ошо менен калып калдык. Күз болуп кетти. Уулум төрөлгөндөн 1,5 айында билдик. Билгенден кийин да кандай болду? Мен кайра эле кимге билбейм да, кимге кайрыларымды билбейм. Акчамды эле чогулта эле керек. Биз жарым акчасын чогултуп, акырындан кыбырап, өзүбүзчө кыймылдай бергенбиз да. Жарымын где-то чогултканбыз, копилкаларды коюп, сборлорду кылып. Ошентип атканда балам билим калгандан кийин аябай срочный сбор баштадык. Ушунчалык прям либо бар, либо жок болуп калды да. Кичинекей 1,5 айлык бала колумда. Ушунчалык жоготолум деп коркуп, ушундай сбор башталганда мектепте окуп жүргөн курбу кызым бар эле да. Мага жазды: "Эгерде сен ушундай балаң да ушинтип төрөлүн билгенде" дейт да, "өзүң так эле кыйналып жүрөсүң, карачы" дейт да. "Кызыңды да спор операция кылдыра элексиң" мындай. Мен бойлой түшүндүрүп айтып бердим да. "Кылдыра элексиң, өзүң кыйналып жүрөсүң. Жолдошуң тине жакты иштейт. В общем, среднестатистика как обычный эле, орто үй бүлө эле да. Айлык жолдошумдуку 12.000, 13.000. Үчөөбүз жашайбыз, квартирада турабыз. И как обычный эле, көп үй бүлө жашагандай эле да, үй бүлө. Анан экинчи балам төрөлдү, экинчи балам ошондой төрөлдү. Сен ошондой балаң ушинтип төрөлөрүн билгенде, билип туруп, сен эмне үчүн аборт кылдырбай койдуң" дейт да. Ушундай мага суроо берген да, ошо жакын курбум. Өзү турмушка чыккан, бирок турмушунан болбой калган, бирок баласы жок да. Ошондо айттым да, "Мен сага эч нерсе дебейм" дедим да. "Сен мага сөзүң аябай катуу тийди мага. Бирок балалуу болгону билесиң" деп туруп ошончо сүйлөшпөй койдум. Кийин кечирим сурады, андан бери уже балам жок калды. 1,5 жыл өттү, 1,5 жылдан бери мага жазбайт да. Сүйлөшпөйбүз ошондо. Мен ага жазып турам, туулган күндө эстеп куттуктап коем, бирок мага жаза албайт да, өзү эле жаза албайт. Ошондо кийин кечирим сурады. Балалуу болгону түшүнөсүң деп койдум да. Дагы кандай күндөр өттү, мындай оор күндөрдү азыр эстесем, азыркы менен мындай салыштыра келгенде аябай эле жеңил болуп калат да. Эмнеге дегенде, мечитте туруп кайыр сураган күндөрүбүз болгон чынында. Экинчи балам боюмда бар, кызым акча чогултуш керек. Андай күндөр да баштан өткөн. Тааныштар көрүп калганда күндөр баштан өткөн. Айтор көп эле нерсе болгон, алдап кеткендер болгон, чалып алып, "Сен күйөөң барбы? Күйөөң болсо эмнеге ал жардам бербейт? Мен сага спонсор болуп берем" дегендер да болгон, элестетиңиздер. Андайлар да болот. Ошондуктан чындыгында сбор кылганда өтө кыйын да. Күйөөң барбы, ал эмне иш кылат, эмнең бар, тигинин барбы, мунун барбы, тууган урук деген барбы деген айтор көп сөздөр болот да, өтө көп сөздөр болот. Ошол нерселер дагы, ошол сөздөр дагы мен аябай күчтөнттү да. Башында мен аябай сына берчү элем да, ар бир айткан сөзгө сына берчү элем. Муну бизнес кылып алдыңар деп да чыккандар болгон, туугандар арасында дагы, айылдаштар арасында дагы. Ким экенин деле билем, бирок айткандай эмне дегендей да. Ошо мен Ысык көлдөн болом. Ошондой да болгондо, "Ой, силер барбайсыңар да, силер муну бизнес кылып албадыңарбы, ошентип балам оорутат деп эле акча чогултуп атпайсыңарбы" дегендер дагы болгон чынында. Ошол нерсенин баарын мен башында сына берчү элем да. Эң биринчисинде аябай сынчу элем, ушинтип аткан турбай, тигил мынтип айтып аткан турбай, мен эмне алам деп ушинтип эле кайгыра берчүмүн да. Тигини айтып атат, муну айтып атат деп эле кайгыра берет элем да. Ушунчалык кайгыра берет элем, жүрөгүмдө толо берет эле да ошол нерсенин баары. Бирок ал нерсенин баарын качан мен токтоттум? Кызым биринчи операциядан чыккандан кийин, биринчи туугандардан баштайт да. Чыккандан кийин түшүндүм да, значит, это все не зря дедим. Кызым аман калды. Демек, бардык элдин айтканы бул жөн эле сөз дедим да, жөн эле сөз. Андан кийин акырындык менен уже бир нерсени кайра ого берсең, иммунитет пайда болот экен да. Действительно, менде уже иммунитет пайда болуп баштады. Бирок баары сөзгө сынат элем, баары жардам сурагандан кийин мындай кайыр сураган мааниде болуп калды да. Кайыр сурагандай болуп калды. Анан Киевде жүргөндө бир сонун тренингден өттүм. Ошол кезде өзүм фонд ачайын деп жолдошум экөөбүз аябай сүйлөшүп жүргөн кезде
сонун бир тренинг болду именно фонддун негиздөөчүлөрүнө. Ошол жакта анан биз главврач өтө жөнөкөй адам да. Сен сөзсүз фонд ач, мына уулуң дагы мындай, кызың дагы мындай, эң биринчи өзүңөргө жардам керек. Фонд аркылуу чогулткула, мындай чогултпай деп анан мен тренингке катыштырып койду да. Ошол тренингден кийин менин көзүм ачылды. Ошондон кийин мен кичине башкача көз карашта карап калдым, бирок ошондо деле сториске чыгарчу эмес элем. Сториске чыгарып койсом эле тигилер Киевде дарыланып жүрөт дагы, магазинде жүрөт дешчү эле да. Азыр тоо кылам да ошондой сөздөргөчү. Эми адамбыз го. Адам болгондон кийин тамак аш жейбиз го. Туурабы? Ошондой сөздөр дагы действительно болот эле. Тиги айтып атат, тиги мага чалып, мага үйдөгүлөр чалат эле, туугандар чалып атат, тиги магазинде жүрүп турган, анан сүт ичип турга деген дагы күндөр болгондо мен ошончолук жашырчумун. Действительно элементарно магазинге барганымды, эшикке чыкканымды, жаңы кийим алсам да жашырчумун да. Неге дегенде мен элден жардам сурап атсам, болбосо өзүм жолдошум тапкан акча, жолдошум акча тапып айлык алат, квартирага төлөйбүз, баары тамак аш жейбиз да. Ошондо дагы бир кийим алсак дагы, бир кичинекей оюнчук алсак дагы, кызыма балама алсак дагы жашырчу элек да. Айтпа, эл эмне дейт эле да. Ушул сөз прям ушунчалык көкөймө тийди. Эл эмне дейт, чыгарба аны. Же болбосо бир жака барып отуруп калсаң, достор менен отуруп калсаң, эл эмне дейт дечү эле да. Анан ошондуктан мындай той топурга да барбай калгам чынындачы. Эгерде өзүм ушинтип кызыма жардам керек болуп, элден жардам берип жүрсөк, анан мен тойго барып алып бийлеп жүргөнүм кандай болот деген элестетиңиздер. Настолько низкая самооценка, өзүмдү ушунчалык ылдый сезчүмүн. Неге дегенде мен элден кайыр сурап жүрөм, я этого недостойна дечимин да. Мен ага вообще недостойна дечимин. Ошондуктан элге да чыгарчу эмесмин. Ушунчалык зажатая в себе, аябай самооценка низкая, прям ушунчалык түшүп кеткен да. Болбосо ага чейин, турмушка чыкканга чейин сопсон эле болчу, сопсон эле иштеп, университетти бүтүп, иштеп, турмушка чыгып, эч кандай андай нерсе жок болчу да менде. Ушунчалык самооценка түшүп кетти. Ошол кезде уулумдан кийин, уулум төрөлгөндөн кийин аябай депрессия болдум, прям вообще. Настолько депрессия болдум. Мындай да, адам депрессия болгондо жөн эле либо аябай тамак жейт, эми ар кимдики ар кандай да, аябай тамак жейт, либо бир нерсеге, эркек киши обычно запойго кирип кетет, же ушундай бир проблемалар болот да, ар кимдин өзүнүн слабостьтары бар го. Мен эч нерсе кылбай жата алат элем да. Особенно больницага барганда, даже палатада жатчу элек да. Эме палатада, семейный палатада жатчу элек, анан жыйнабай койчу элем да. Прям настолько, прям такой беспорядок, вообще невозможно да. Балдарым чачат, ойнойт, мен жатта эле өлчү элем да. Настолько депрессия түшүп кеткен, прям главврачка чейин жалость этишкен да. Вот Кыргызстандан келген пациенты, там они там не убираются, туда-сюда, ушуга чейин барган да. Ошого тоо кылам да. Анан мен тамак жеген жокмун. Анан Киевде болсо каякта тамак, аякта кыйраткан деле тамак жок эле да. Звук көрөйүнчү. Жок, вроде звук жакшы экен. Даже ошондо самооценка такая низкая, что мындай уборщицалар келип, уборщица дейт, алар няня дешет да, келип бир нерсе деп сүйлөп койсо, же мынтип кирип койсо дагы прям монтип карагам да, дагы эмне дейт, дагы жаап кылыйбыз экен деп. Настолько низкая самооценка. Мен азыр ошону түшүнүп отурам да, азыр өзүмчү. Ушунчалык ошону түшүнүп алып, ошондой болгон экен деп өзүмө таң калып отурам. Действительно болгон ошол нерселер ушунчалык. Баламдан кийин ошондой болду. Ал кезде да Киевке барганда да балам кабыл албай коюшту. Биринчисинде жок, бала болбойт деп коюшту, одним словом. Ошол сөзгө чейин барды врачтар, потом в конце концов алышты, баламды операция кылдырышты. За неделю 2 операции, кичинекей бала 7-8 айлык, это тоже сложно. Киевден келген күндө деле кызым операциясы бүттү деп бир жүрөгүмөн бир чоң ташты түшүрдүм дагы. Экинчиси башталды. Эми баламды эмне кылам деп ошондой проблема башталды. Но ошол кезде, знаете, отправная точка, ошол нерсени билиш керек да. Точка А. Мен ошол жактан депрессия болуп, прям вообще болбой калдым. Эмне үчүн менин балдарым ооруйт, эмне үчүн мен ушундай жашоодо жашайм, эмне үчүн мен ошо өзүм оплачивать эткен возможности жок. Ушундай суроолорду бере берчү элем да өзүмөчү. Эмне үчүн деп эле суроо бере берчү элем да.
ошол кезде как бы глоток воздуха керек болду, мага бир нерсе кылыш керек болду да. Ошо низкая самооценка да, бирөөнүн көзүн карап турган, эле эмне дейт, тиги эмне дейт деген, это вообще низкая самооценка. Ошондой суроолорду бере бердим, анан изденип баштадым да. Почему депчи, эмнеге ушундай болуп калдым, эмне үчүн менин жашоом ушундай, эмне үчүн балдарым мындай, эмне үчүн мен башкача жашоодо жашай албайм, мисалы депчи. Изденип баштадым. Я начала копаться в себе, өзүм издеп баштадым. Китеп окуп баштадым, там психология, көп китептерди окуп баштадым да. Аябай эмоция калтырып кеттим окшойт. Китептерди окуп баштадым, бул бир жерден уктум да. Бардык болгон нерсе, жашооңдо болуп аткан ар бир күндөгү нерсени дейт, сен өзүң чакырып алгансың дейт да. Мен биринчи укканда шок болдум. Кантип эле ар адам эле айтат, кантип эле мен өзүм балдарымды ошолорун чакырып алайын. Кантип эле мен ушу балдарым ооруп калса экен, кантип эле мен ушинтип кайыр сурап калсам экен деп чакырып алайын дедим да. Кантип эле ошондой болсун деп элестетиңиздер. Ким эле өзүнүн же болбосо үй бүлөсүнүн же бала бакырасынын оорушун каалайт, туурабы? Эч ким каалабайт. Чындыгында эч ким каалабайт да. Эч ким каалабайт, туурабы? Мен действительно ошентип аябай өзүмө суроо бердим, жок айттым да, жок мен ал нерсени каалаган жокмун деп мен вообще мойнума албай койдум да. Ушунчалык мойнума албай койдум, жок деп эле вообще туруп алдым, бирок чем глубже я копала в себе, и тем больше я убеждалась, что это правда, да. Мен ошол нерсе чын экени китеп мээге сиңди, когда уже мне нужно было уже что-то делать, бир нерсе издеп баштаганда, я уже бир нерсе прям мындай жажда да, голода, как бы бир нерсени алыш керек, бир нерсени окуш керек, жаңы нерсени үйрөнүш керек дегенде башыма мен кирип кеткенде любой нерсе башка кирет. Но башында мен көп нерсеге макул болбой жүрдүм, китептеги нерселерге вообще көнбөй жүрдүм. Это бред, это болбогон нерсе, ошо кантип болсун, это у всех так. Особенно если мотивационный китептерди окусаңыздар, именно саморазвитие боюнча, психология боюнча окусаңыздар, ошондо башында мен вообще жок дегем да, жок мындай эмес деп эле баардык китептерди эле отклонить эте берчү элем да. Бул кимдер ошондой кылат, бул кедей адамдын мышлениясы экен. Мен кийин ошону түшүндүм. Мен ошондой айтчу эмес элем, жок мен почему мен кедеймин, мен кедей эмесмин дечү элем да. Это как бы меня настолько обижало факт того, что я бедная, факт того, что я не могу оплатить операцию сына, да, я не в состоянии, ошол факт мен ушунчалык аябай тарынчу эле да башында окуганда. Я глубже копалась и настолько жеткенде до меня дошло, а ведь я сама ошол нерсени чакырып алган экенмин да дедим да. Действительно, каким образом мен ошол нерсени чакырып алдым? Нет, я сознательно мен баламдын же кызымдын оорушун каалаган жокмун. Албетте аны эч бир ата эне каалабайт, эч ким каалабайт. Өзүңүздүн оорушуңузду билесиз, эч ким каалабайсыз, туурабы? Но подсознательно мен ошол нерсени чакырып алган экенмин. Бизде сознание деген бар. Мен азыр сүйлөп атканым, бардык эмоцияларым мен билип кылып атам да сиздерге. Но подсознание деген нерсе бар, ал акырын мээге сиңе берет дагы. И ошол нерсе бул как да, компьютер сыяктуу да, же болбосо подсознанияга ар бир кирген нерсе ишке аша берет да. Мисалы, мындай дейли да, сиз Google'га кирдиңиз, элементарно телефондон эле алып Google'га кирип туруп, азыр любой нерсени жазыңыз. Поезда, мисалы, китеп деп жазсаңыз, жалаң китептердин списогу чыгат да, же китеп десеңиз, толтура китеп чыгат, же определенный Джон Кэха подсознание может все деп издесеңиз, конкретно ошол китеп чыгат да, сизге чыгарып берет мына депчи. Подсознание тоже ошондой сыяктуу эле да. Сиз подсознанияга эмнени айтсаңыз, так, менин мүмкүнчүлүгүм жок, мен кыла албайм, мен колуман келбейт, бул мүмкүн эмес, мен анча акча таба албайм, мен андайга алым жетпейт, сен ал кылсаң мен кыла албайм деген нерсени сиз подсознанияга түшүрөсүз, айта бересиз ошол нерсени, жок болбойт деп. Эмне болот? В конце концов ошол подсознанияга кирет дагы, подсознание yes sir деп эле аткара берет ошол нерсеңиздичи. Солдаттар деле yes sir деп, жана американский кинодун көкөсүндө yes sir деп бир нерсени айтса, ооба дешет го, ошондой эле аткара берет да. Ал подсознание мээге түшүп калган нерсени сиз аны билбейсиз. Сиз аны билбейсиз, ага көңүл бурбайсыз, ал вообще оюңузга да келбейт, андай нерсе болушу мүмкүн деп. Вообще оюңузга келбейт. Но ошо подсознанияга түшкөн нерсе сизде автоматически аткарыла берет да. То есть сиздин бүгүнкү ойлогонуңуз, азыркы, мисалы, азыр бир любой нерсени ойлодуңуз, ошол сиздин 3 күндөн кийин ошол жашооңузга келет да, ошол нерсе.
сиз магнит катары эле тартасыз, ошо притягиваете. Ар бир нерсени өзүңүздөр тартып аткансыздар да жашоого. Мен дагы ошол баламдын оорушун өзүм деле тартып алыптым да, потому что мен эмне кыла бергем, мен негативный ойлоно бергем, постоянно негативде жүрө бергем, налый бергем, налып тигени алып, муганы алып, анан тиги акча бербей койду, бул мынтпай койду, тигиндей мындай, мамлекет жардам бербейт, эл мындай, эл тигиндей, в общем ушундай нерселер болуп кеткен да. И ошондо мен эмне кыла бергем, мен как магнит ошол нерсени өзүмө тарта бергем да, өзүмө тарта бергем. Так. Видите, мисалы то же самое официантка айтыңыз, кафеге келдиңиз, официант келип сен эмне заказ кыласыз десе, билбейм десеңиз, билбейм мисалы бир нерсе алып келе берчи десеңиз, официант деле поварга айтат, любой бир нерсе бере бериңиз дейт да, ал болбогон эле бир тамактарды алып келип коюп турабы? И это вам не нравится. То есть эгерде мен көлдүн тамчы айынан болом. И эгерде сиз официантка мына конкретно могул тамак мондай керек десеңиз, ал конкретно сизге ошол нерсени алып келип берет, туурабы? Либо сиз таксиге отурдуңуз, каяка бара десе билбейм десе, такси деле жылбай тура берет, либо непонятно өзү кеткен жагына кетип калат, туурабы? Ошондой эле да, либо түш, эч жака барарыңды билбесең зачем анда отурасың дейт да. Биз конкретно адрес айтмайынча. То есть бул жактан биз конкретика керек да, любой нерсени биз өзүбүз на подсознательном уровне, чын эле мен ошол нерсени кийин түшүндүм. Мен ошол нерсени өзүм чакырып алган экенмин дедим да, действительно өзүм чакырып алган экенмин деп мен налган токтоттум. Азыр көпчүлүк адам налыйт. Жаңылыктарды ачыңыз. Ооба, ОЗД же обязательно сохраню, постараюсь. Жаңылыктарды ачыңыз, там телефон, Инстаграм, любой социалдык тармакты ачыңыз. Ким жаман, мамлекет жаман. Ким жаман, президент жаман, ким жаман, депутаттар жаман. То есть бардык жактан издешет да, прям виноватый адамдар издейт да, ким жаман, тигил жаман, бул мынтип калып, тигил тигинтип калып, ошон үчүн менин жашоом ушундай болуп атат. Действительно, кимде ошондой бар, ким обязательно бирөөнү жамандайт. Да ну, рахат, серьезно. Так, и это бул позиция жертвы деп коет да, жертва. Сиз бардык жактан эле прям күнөөлүү адам издей бересиз да. Вот күйөөм жаман, акча таппайт, там аз эле акча табат, анан иштебейт, мага жардам бербейт, балдарымды карабайт. Мен балдарым ушундай чыр, кечке эле ыйлай берет, окуганды билбейт, сабак окубайт. Вообще капризный, колдон түшпөйт. В общем, ушундай нерселер да. Ошол нерсени бар биз эмне кылат экенбиз? Биз ошол нерсени өзүбүздөн издебей башка адамдарды виноватый көрө берет экенбиз да. Сен тигини, муну баарын виноватый издей беребиз да. И главное, сами такие хорошенькие, бизде эч кандай күнөө жок, мы такие пушистенькие, прям биз сонунбуз, бизде эч кандай күнөө жок, вот тигил бул баары жаман дейбиз да. И ошончо мен дагы ошондой позиция менен жашагам да, действительно. Биринчиден ошол нерсени токтоттум. Эң биринчиден мен налганды токтоттум. Позиция жертвы. Бирөөдөн кемчилик издегенди мен токтоттум дагы, өзүмдүн жашоомду өзүм жоопкерчиликти алдым да. Өзүмдүн жашоомду өзүм жоопкерчилик. Ошол бул эң важный нерсе ушул да. Эгерде сиз өзүңүздүн жашооңузга жоопкерчилик албасаңыз, сиздин жашооңузга эч ким жоопкерчилик албайт. Эч ким. Өзүңүздүн жашооңузга жоопкерчиликти алыңыз. Эгерде сиз тигил болбой калды, мен күйөөм жаман, күйөөм акча таппайт дей берсеңиз, ал өмүр бою ошондой боло берет. Потому что сиз ошол программаны айтып атасыз да, мээңизге ошол программа айтып атасыз. Күйөөм жаман десин, все, мунун күйөөсүн жаман кылайын деп, и күйөөңүз дальше жаман боло берет. И то же самое бардык жагынан ошондой да. Мотивационный книга, мен акыркы жолу окуган Нисы, авторун эстей албайм, но Нисы деп аудио книгасын уктум да. Джин Сенсера, по-моему, да. Вообще классная книга про благодарность, про мотивацию, вот это все. Экинчиси, налган токтоткондон кийин ыраазы болгонду үйрөнөбүз. Ыраазы болгонду үйрөнгөндө мен биринчисинде мындай практика таап алдым да, күнүнө 21 ыраазычылык жазгыла деп. Ошону ким кылат эле, Билл Гейтс беле, в общем, дүйнөдөгү эң миллиардер адам күндө ыраазычылык жазат экен да, 21 жазат экен да. 21 ыраазычылык жазат экен. Мен ойлонуп баштадым да. Мен эмнеге ыраазымын?
Действительно, да, неге ыраазымын. И азыр да ойлонуп көрүңүздөр. И ошол кезде 21 күндө жашыш керек, бири-бирине кайталанбаш керек. Мен ошол жактан тапшырма сиздерге да жазсаңыздар болот. Мен азыр 10ду жазам. Менин күндөлүгүмдө 10 ыраазычылык. Мен башка блогторун толтурбай калсам дагы, но ыраазычылык жагын сөзсүз түрдө толтурамын да. Бывает, где-то тапшырмаларды жазгым келбей коет, но остальное я все делаю. Мына күндө 10 ыраазычылык ар бир бетинде күн сайын бир күндү калтырбастан мен азыркы күнгө чейин унутуп калсам, бүгүн унутуп калсам, мен эртең кайра кечээки күндү эстеп туруп полностью жазып коем да. Ар бир күнгө ыраазычылык. Ар бир күнгө ыраазычылык кылабыз. Ошондо качан сиз негативден фокусту бурганда, позитивге фокусту сразу бурганда, уже мен сразу ошол жагынан башында кыйын болот, аябай кыйын болот. Действительно, эмнеге ыраазымын, как обычно жашап атамго, эч нерсем өзгөргөн жокко, байып кеткен жокмунго, популярный болуп кеткен жокмунго, кому что, да, там көп акча таап алган жокмунго. Но ар бир күндөн 10 ыраазычылык табыңыз. Балким бүгүн эртерээк турдуңуз, балким жамдуу тамак жасадыңыз, балким бүгүн балдарыңыз аябай капризный болгон жок, балким азыр эми карантин болгон менен да айтайын, балким маршруткага кечикпей калган жоксуз. Кыргызча, азыркы орусча китептин баары эле кыргызча көбүнчөсү которулуп атат. Маршрутка убагында жетип калдыңыз, жумушуңузга жетишип калдыңыз, айлыгыңызды убагында берди, же болбосо дагы подработка таап калдыңыз, сизге бирөө рахматын айтты. Мындай мелочтардан турат да, ыраазычылык бир ушунчалык мелочтардан турат. И кечинде отуруп алып, мен ыраазычылык жазганда, күндө жазам да, күндөлүгүмө эң биринчи очередь отуруп алып күндөлүккө ыраазычылыкты жазам да. Ошондо эмне кылам, ойлойм да, эстейм, бүгүн кечке эмне кылдым, кана эмнеге ыраазымын деп. И сразу оюма жакшы нерселер келип баштайт да. Бүгүн мондой болбоду, тиңдей болбоду. Жолдошум кичинекей бир иш кылса да, бүгүн жолдошум эшикке чыгып балдар менен ойноп келди, жолдошум бүгүн тамак жасап берди, же болбосо менден эрте турду, бүгүн төшөк жыйнап койду. Элементарный мындай мелочтан башталат баардык нерсенчи. Ошонун баарын бүгүндөн баштап өзүңүздөргө прям адат кылыңыздар. Кечинде жатарда сөзсүз түрдө ыраазычылык минимум 10ду жазыңыздар. Болбой калды дегенде 10ду жазыңыздар. Хорошо. Анан бул күндөлүк кандай болуп чыгып калды? Депрессия, стресстен депрессия болгондон чыккан кезде китеп окуп баштадым, ар кайсы курстарга катышып баштадым. Кээ бирөөсү мага жакты, кээ бирөөсү жаккан жок. Каалоо, бир нерсе каалаганды үйрөнүп баштадым, потому что я забыла, что это такое, что я хочу вообще сама. Элдин жашоосу менен эл эмне дейт деген принцип менен мен жашап калганмын да. Азыр жаңы телефон алсам, же болбосо жаңы кийим алсам, хотя көргөн жок, мени эч ким деле көрбөйт, туурабы? Эч ким деле көргөн жок. Ондон ашса андан соң минимум 21 негизи күнүнө, мен просто күндөлүккө 10 баткан, ошончо 10го өзүм токтолуп күндө 10ду жазып турам да. 10дон ашып турса күнүнө өтө сонун. Меме ошол установка сиңип калган, мага сиңип калган, настолько меме сиңип калган, эл эмне дейт. Көрдүңүздөрбү? Хотя мен өзүм жашап атам, мен өзүм жашоом, өзүм акча таап атам, же болбосо жолдошум таап атат, бирок ошондо дагы менин мээмде эл эмне дейт. Тигин акчаны чогултуп алып барып алып, тигин алып алыптыр, муну алып алыптыр деп айтат деген нерсе мээге настолько сиңип калган, настолько самооценка түшүп кеткен. И качан вот личный границы боюнча, өздүк границалар, личный границы вот определенный боюнча дагы окуп баштаганда, мен башында шок болчумун да. Ушу кантип болсун? Любой же человек критика, эгерде критика айтса, любой человек ошо критиканы көтөрүш керек да деген менде ой бар болчу да. Критика болуш, значит, критика айтып атат, демек мен ошону көтөрүшүм керек деген ой бар болчу. Анан мен ошол жөнүндө көп окуп баштадым. Инстаграмдан дагы именно мотивационный жакшы блогерлерге катталып алдым. Прям андай пафос жок, жөнөкөй блогерлерге катталып алдым. Мен инстаграмга сторис тартпайт элем, посту бир айда бир киргизип коет элем. Мурунку стористердин аралыктарын карасаңыздар, кээде бир айга деле жоголуп кетчүмүн, кээде 2 ай деле жоголуп кетчүмүн, вообще жок болуп кетчүмүн инстаграмданчы. Өзүм жашай берчүмүн да. Ошондой болгондон кийин акырындыктан башында мен ишенген жок көп нерсе менен аябай күрөштүм чынында. Бул негизи өзүнүн үстүндө иштөө, адам самосовершенствование, саморазвитие өтө кыйын да. Күндөн күнгө адам болуу действительно кыйын да. Мурунку мен, анан азыркы мен это вообще эки башка адам. Азыр мисалы личный границаны бирөө алып, байында аябай стористе аябай спор болду, үйүң бардак экен деген сөзгө дагы мен
ошол боюнча личный граница, я никого не подпускаю. Тигинтип калыптыр, жолуң кышайып калыптыр, сага жарашпайт экен десе, мен азыр өзүм жообун беремин да. Действительно жообун беремин. Я себя знаю, уже самооценка настолько я подняла, прям лайдан алуу эле мени монтип баягы салып, чылап туруп анан чыдап койгон жеринен мен ошол жактан чыгып кеттим да. Действительно ошол жерден чыктым. Кудайга шүгүр, но оно того стоило, почти уулум төрөлгөндөн бери эле ушул нерсе келип атат. Получается, бир жарым жыл ичинде я настолько над собой поработала, что сейчас я совсем другой человек. Действительно, аябай өзгөрдүм. Но ошончо убактым кетти, ошончо күчүм кетти, ошончо энергиям кетти, ошончо түшүнбөстүктөр болду. Анткени апам туугандар тигинтип атат десе, коюңузчу дейт элем да. Акырын уже көнүп калгандан кийин сүйлөй берсин. Ит үрө берет, кербен жүрө берет деп, анан акырынтып мен апам ага да көндү, өзү да жооп берип баштады. И потихоньку азыр мага бирөө бир нерсе десе, бардыгын жообун берем. Но это не значит, что я прям көтөрүп кеттим, вот такая гордая стала. Нет, я просто знаю свои границы, мен өзүмдүн границаларымды билем. Мен менен кантип сүйлөшүш керек, кантип сүйлөшпөш керек. Мен ошол жөнүндө укканда шок болгом да. А разве так можно депчи? Бир тренингден угуп калдым да. Сиз деген өзүңүздүн границаңызды коюңуз дейт да. Даже үй бүлөдөгү ата эне болобу, бала бакыра болобу, жолдошуңуз болобу дейт да. Ошентип айтат да. Лично эгерде мага кыйкырып сүйлөбө, мага мол сөздөрдү айтпа деп атайын границаңар болуш керек дегенде мен прям шок болгом да. Ошондой да болобу, разве так можно депчи? Оказывается, так можно и так даже нужно. Ошону уккандан кийин шок болгом, поэтому азыр бирөө бир нерсе десе, катуу сүйлөсө, со мной так нельзя. Мен менен антип сүйлөшпө. Же болбосо мага бирөө критика айтса, либо я вообще игнорго салып коем, значит, человек такой, воспитание такое, значит, просто өзүнүн жашоо болгон көз карачы ушундай экен да деп коем да, көңүл бурбаймын да. Либо жообун берем. Ишиң эмне деп айтпайм, но если тебя не спрашивали, зачем ты мне советуешь, например, тиги сага жол жарашпай калыптыр, же болбосо сага узун чач жарашат экен, же тигиндей мындай десе, тебе ладно, мен сизден сураган жокмун, сизден совет сураган жокмун деп эле айтам да. Действительно, башында мен ошол нерсени укканда шок болот элем. Айкерим, ты такая молодец, там такая, но знаешь, у тебя вот так-то деп айтышат да. Знаешь, вот ты такая сильная, молодец, тигил был, но у тебя, знаешь, дети у тебя там грязные, знаешь, там они там жерде отурат, туда-сюда. Знаешь, ты такой мындай аябай прям чириген алманы мындай сонун бир подарочный пакетке салып туруп сизге бергендей эле кеп да алчы. Понимаете? Чирип калган алма, бообой калган вообще. Но ошону ушунчалык сонун подарочный пакетке салды да, сизге берип койду. Мына сага белек депчи. И воспринимай как хочешь, да? Мен ошол нерсенин баарын түшүнгөндөн кийин я поняла, значит, это так. И ошондон кийин полностью жооп берип калдым, сторисинде да аябай бурный осуждение болгон, үйүмдөгү беспорядок боюнча. Я расставила свои границы, потом андан кийин люди уже андай нерсени жазбай калды да. Потом они уже начали понимать, значит, андай болбойт экен да, депчи. И они тоже начали понимать, что и с ними так нельзя. Если мындай да болду да, ты же публичный человек, сен эми ушунча сториске киргизип аткандан кийин, ушунун баарын көрсөтүп аткандан кийин, ты это должна, дейт да, критику такой воспринимать дейт да. Если эта критика мне не нужна, если я вас не спрашивала, она, конечно, мне не нужна. Мен сизден сураган жокмун ал нерсени туурабы. И мен үйүм монда беспорядок болуп атат, кандай дейсиңер десем, это уже другое дело, да. Анда айтса болот, жыйнап албайсың, тинтип албайсың, балдарың карап албайсың, сторис тарткыча депчи. Ушундай нерселер болот да. Поэтому эгерде мен сизден сурабасам, значит, сиз мага бир нерсе айтканга акыңыз жок. Это личные границы, понимаете? Это была аябай обширный тема. Муну башында мен укканда шок болгом, вообще шок болгом, действительно. Как так депчи, бул грубо айткан болуп калып атпайбы депчи. А на самом деле алар мага грубо айтып аткан экен да. Мен ошону түшүнгөндөн кийин азыр мен круг общения уже өзгөрүп баштады. Мени көрүп, значит, так нельзя, так можно. Мен башка адамдардан үлгү алам, мисалычы, Инстаграмда 3-4 эле адамдын сторисин көрөм, анан жакындарымдын стористерин көрөм, но именно блогерлерден отуруп баардын стористерин көрө бербейм да, как сериал кылып. Карап туруп, ошону, значит, мындай болот турбайбы, мындай болбой турбайбы. Потихоньку бир жарым жыл ичинде ошонун баарын үйрөндүм да. И вот это я все собрала. Эң биринчи вот күндөлүк чыкты.
мен ушул ичиндеги практикалардын жардамы менен мен депрессиядан действительно чыкканмын. Оно того стоит, да? Биринчи колесо баланса, мусор в голове, дома, потом прощение себя в первую очередь, да? Биринчи өзүздү көчүрүү. Футболка вообще супер. Потом қиял, то, что я хочу, мои хотелки, да. Как правильно ставить цель, мақсатты кантип коюш керек, что еще нужно делать, аффирмация, визуализация, китеп окуган, мотивационный видео көргөн, күндө бир кандайдыр бир жакшы иш кылган, ошол нерсенин баарын акырындык менен жашоомо кирди дагы, и ушул күндө жарык көрдү. Потому что бул как мага шпаргалка болду да, күндө отуруп алып жаза берген мага кыйын болду, и ушул дагы элге жардамы тесинчи каким-то образом. Может быть, алар дагы нерсе кылып баштайт потихоньку. Не все, конечно, мен деле мисалы бывает, мен эрте тура албайм. Это нормально, я человек, да. Я не идеальный, там, идеалдуу эмесмин. Өзүм жазган нерсемди 100% аткара албай калышым да мүмкүн. И это нормально. Максатка карай бир кадам деген күндөлүк. То есть, бул күндөлүктөн эмне кыласыздар, определенный максаттарды жазып туруп эле, конкретно ошого күндө пошаговый шпаргалкада күндө ошол нерсени кылып отуруп, акырын кылып отуруп, анан ошол нерсеге жетесиз да. И знаете, чего я достигла? Мен башында ушундай кыйын күндөр өтүп жүргөндө мен өзүм айтчу элем да, это было еще азыр кызым 4 чейин деп калды. Где-то 3 жыл мурун экен да, примерно где-то 2,5-3 жыл мурун мен ушул нерседен чыгам дечимин да, мен ушул нерседен чыгам, у меня где-то внутри такой стержень бар болчу да, уверенность такая да, мен ушул нерсенин баарынан чыгам дагы, кийин мен ушул айымдарга мотивация берем постоянно, спикер болом, ушундай стресстен, депрессиядан чыгарам, жашоолорун өзгөртөм, я им докажу дечимин да, что можно жить по-другому, депчи. Но я не знала, как это сделать. Но это потихоньку күндөлүк чыкты. И сейчас азыркы учурда өзүмдүн авторский курсумду прорабатывать этип атам, почти бүтүп калды. Курс пока кое турайын деп аттым эле, но кечээкү Анжелика эженин эфиринен кийин мага аябай көп директтик смстер келип калды. Бүгүн кечке директ менен эле отурдум, улам жооп берип эле баардыгына өзүм жооп берип отурдум да. Аябай депрессия болгон, кыйналган айымдар бизде действительно көп да. Биз айымдар негизи өзүбүздү баалабайбыз да, чынында эле ошондой. И ошол нерсе көп суроолор келди, кандай кылгансыз, эмне кылгансыз. Анан мен эртерээк айтайын деп чечтим. Мына бүгүн 15 апрелге чейин пока кое турайын, доработка кылайын дедим эле, но канчадан бери ошо проекттин үстүндө иштеп атам. Мен өзүмдүн авторский курсумду баштап атамын. 1 ай болот, получается 1 майдан баштайбыз, Кудай буйрса. И башында аябай ойлодум, форматты кандай кылам, каяктан өтөм, прямой эфир болуп кандай болот деп. Но знаете, что всем удобно? Бардыгына удобный WhatsApp экен да. Мен дагы элементарно өзүм WhatsApp'ты ар бир келген улам сообщение келсе ача бересиз го. Эң көп кирген это WhatsApp да. Көп адам WhatsApp'ка кирет, постоянно WhatsApp'ка киребиз. Бул биринчиси, экинчиси, мисалы эфир 24 сааттан кийин өчүп калат, сакталбайт да. Эфир өчүп калат, мисалы 1 сааттан кийинчи. 1 суткадан кийин өчүп калат. А WhatsApp'та, если өчүрбөсөңөр, это навсегда с вами остается, то, что хорошо, это во-вторых. И в-третьих, его можно постоянно переслушивать. Бир теманы түшүнбөй калдыңызбы, кайра ошону аласыз. Түшүнбөй калдыңыз, кайра ошону аласыз. Ошон үчүн ушундай бир айымдарга дагы жардам болсун, мен ушул басып өткөн жолум башкаларга үлгү болсун. Эгерде мен ушунча нерседен чыксам, ушунча кыйынчылыктан чыксам, демек ар бир айым ошол нерсени кыла алат да. Анткени мен сиздердей элем да, баарыбыз бирдей элебиз. Баарыбызга эле бирдей мүмкүнчүлүк берилет да, Кудай Таала баарыбызга бирдей мүмкүнчүлүк берет. Бирок ошону ким кандай колдонот? Бирөө жарым сериал көрөт. Менден мурун сериал көрчү элем, бирөө жарым кино көрөт, бирөө жарым только жаңылык көрөт. В общем, ким кандай өткөрөт да убактысынчы. Туурабы? Мисалы, мен бир айта кетчү нерсе, 1 жыл, так азыр бизде апрель болуп калды, февраль, март, апрель. 1 жыл 2 ай болуп калыптыр. Мен Фаберлик компаниясында иштеймин, жана суроолорго жооп бере кетейин. 1 жыл 2 ай болду Фаберликке келгениме. Анан ушул нерсе дагы, ушул менин спикер болууга, сүйлөөгө түрткү болгон Фаберлик болгондо эмнеге дегенде элестетиңиздер. Мен ал эмес сториске өзүм бетимди чыгарчу эмесмин, только кызымды чыгарчумун. Только кызым эле бар болчу, мен жашоомдо кызым.
биз мындай кылдык, биз уктадык, биз турдук, биз ойнодук. Ушундай болчу да стористерим дагычы, жалаң кызымдын видеосу, сүрөттөрү, биз тияка барып келдик, бияка барып келдик деп эле жалаң кызым менен жашап калгам. Уулум төрөлгөндөн кийин вообще балам проблемасы менен эле жашап калгам. Анан Фабриликке келгенде мага ушул түрткү болду да. Группага кошуп коюшту. Я вообще вначале не поняла, не группа, зачем я здесь, мен мурун сетевойдо иштеген эмесмин, я не буду работать деп. Ладно деп кошулуп койдум дагы, но делать-то нечего, үйдө отурам да, башка кылар ишим жок. Либо телевизор көрөм, телефон тиктейм, инстаграм тиктейм, все, ал кезде ырчылардын баарына подписка болчумун, болгонун бар жогун баарын стористерин көрчүмүн. Анан күндө сабактар өтүлөт да. Сабак деген андай аудиолор келе берет, анан кызыгып уга берет элем да. Бул тигиндей экен, мындай экен деп. Ошентип отуруп, мына мен чынын айтканда, кызым азыр буюрса 4кө чыгат майда. Фабриликтен жардамы менен прям мындай азыркы деңгээлге жеттим да. Неге дегенде, Фабриликтен эл менен сүйлөшкөндү үйрөндүм биринчи очередь. Прям ушунчалык мен элден коркуп калгам, окружениеман коркуп калгам. Лишний сөз сүйлөшчү эмесмин, эл менен лишний да сүйлөшчү да эмесмин да. Элестеткиле. Прям узкий круг. Анан кээ бир адамдар, жакын адамдар менен эле сүйлөшөт элем, жаңы тааныш, мындай нерсе вообще жок эле да жашоомдо. И мага прям башка жашоо ачылгандай болду да. Прям ушунчалык терең дем алгандай болдум да. Мындай караңгыда жатып туруп мындай эшик ачылган жаркырайт го. Ошондой эле болду да магачы. Толтур айымдар менен сүйлөшүп баштадым. То, что хорошо, жалаң айымдар да. Көбүнчөсү Фабриликте көбүнчөсү аялдар иштейт. Жалаң айымдар такие позитивные, хорошие, там любой нерсени сурасаң жооп берет. Мындай кагып силкмей жок, сиз деп сүйлөйт. Вообще это другой мир да. Башында ишенбейтим, что это показухабы же атайын кылып атышабы, либо это мындай эле оболочкабы, ичи совсем башкабы деп ушинтип ойлочумун да, действительно. На самом деле кандай депчи, любой жаңы нерсе жаңы жакка кошулганда, любой эле адамда ошондой болот да. Акырындык менен сабактарды уга бердим, тигил жөнүндө, бул жөнүндө, жак позитивдүү ойлоо жөнүндө айтып беришет, там аффирмациялар жөнүндө, аффирмацияны ошол жактан үйрөнгөм, визуализацияны да ушул жактан үйрөнгөм, чынын айткандачы, мына могул жакта там негативный убеждения, самооценка, баардык темаларды ушул жактан основасын прям үйрөндүм да. Ушул жактан үйрөнгөнмүн да, и потихоньку сүйлөгөндү үйрөндүм да. Биринчи немеден WhatsApp'тан сүйлөгөндү үйрөндүм, кичинекей 5-6 адамга сүйлөгөндү үйрөндүм. Потом чоңураак аудиторияга сүйлөгөндү үйрөндүм, 100 адамга сүйлөгөндү үйрөндүм. Анан акырындык менен анан сторис тартып баштадым. Акырын менен баардыгы акырындык менен келди дагы. Анан азыркы учурга жетип отурам, мына прямой эфирде ушунча адамдын алдында сиздерге сүйлөп түшүндүрүп айтып берип отурам да. Эми курста сиздерден эмне күтүп турат? Азыркы айымдар биздер өзүбүздү сыйлабайбыз да. Действительно сыйлабайбыз. Биринчи орунга биринчи орунга баланы коебуз, же болбосо жолдошубузду коебуз дагы, ошолордун жашоосу менен жашай берет экенбиз да. А на самом деле чего мы хотим, это неважно болуп кетет экен да. Калтырып коет экенбиз да. Ошондуктан эң биринчи биз өзүбүздү сүйгөндү үйрөнөбүз. Өзү сүйгөн дегенде мен биринчи сөз укканда шок болгом. Как это любить себя? А разве так? Ошондой да болобу? Можно же любить только своих близких, родных, родителей, но себя любить это невозможно. Что это такое? Что за слово? Деп мен аябай чочулачумун да башындачы ушул сөздөнчү. Каччумун да, действительно, как это любить себя деп. Ошол нерседен каччу элем. Биринчи өзүбүздү сүйгөндү үйрөнөбүз. Бул жакта өтө көп практикалар бар. Башында мен биринчи ошо практикаларды аткарганда ыйлачумун. Прям настолько ушунчалык түшүп кеттим, ушул даражага жетип калдымбы? Ушундай болуп калдымбы? Какие у меня были мечты, желания? Ошол нерсенин баары каякта деп ошол нерсенин баарын ойлочу элем да. Потом личные границы менен айтып аткан. Самооценканы көтөрөбүз да, самооценка. Самооценка десе прям көтөрүлүп кетти эмес. Нет, это здравая самооценка. Өзүбүздү баалаганды билишибиз керек да. Четкий границаны определять эткенди билишибиз керек. Как это? Темалардын баары телефондон алып калды да. Потом отношения. С отношениями у меня тоже долго были проблемы, потому что такие проблемы болуп когда фокус на ребенке, отношения ешкандай болбойт да. Жили как соседи, мындайча айткандачы, жолдошу менен ошондой эле жашап калган да. И көпчүлүктө да болушу мүмкүн. И вот бул жакта ажырашып кеткенмин деп да айтып атышат. Вот то же самое ушул жактан дагы
күчтүү ниет күчтүү болуш керек эмес. Это совсем другое же. Күчтүү болгондун это көп смыслы бар да, көп мааниси бар. Понимаете? Китепти, кстати, китептер боюнча мен китептеримди эч кимге бербейм, аябай жадный ал жагынан. Действительно китептерим аябай кызганам. Китептерди могу карантин бүтөт го, ошондо Данек деген китеп дүкөн бар, ошол жактан окусаңыз болот. Эртең менен кетип кечинде кирсе, эртең менен кирип кечинде чыксаңыз деле бир күнгө 100 сом. Китеп дүкөндө канча китеп болсо ошонун баарын окусаңыз болот да. Так, андан кийинки какие еще темы будем прорабатывать? Отношения. Как выстраивать хорошие отношения с мужем? Если нет отношений, как их найти? Как себе позволить отношения? Жаңы отношения кантип жашоого киргизебиз? Ошол боюнча болмокчу темалар аябай только айымдарга арналган, апаларга арналган, именно балалууларга арналган, потому что баланы кантип тарбиялаш керек, как правильно с ними разговаривать. Азыр ойлонуп көрсөңүздөр, соны деле мен мурун интенсив көрсөтчү элем да, аз калып калды. Кантип бала менен туура иштеш керек, кантип туура сөздөрдү айтыш керек да. Мисалы биз мурунку биздин мисалы ата энелерибиз балага мындай мээрим төккөнү билчү жумушка кетет, келет, иштейт. Билбейм, менин апам Советтер Союзунда чоңойгон, өзү апасы тоодо өсүп, өзү айылда болуп, көп деле мындай ортодо отношения болгон эмес да, эне баладай отношения болгон эмес. Анан ошол нерсе мага өткөн. Мен деле прям мондай мээрим төккөнү көргөн эмесмин. Аябай мындай отуруп сүйлөшүп по душам деген нерсе болгон эмес да. И тоже ошол нерсе кызыма өтүп баштаган, мен байкап баштагандан кийин я уже начала понимать, что это неправильно. Мен кызымды урушуп атам, кызыма көңүл бурбай атам. Ошол нерсени түшүнүп баштагандан кийин мен ушул боюнча дагы копаться этип баштадым, үйрөнүп баштадым. И есть результаты. Когда у меня отношения дагы элестеткиле, когда семьяда только бала болуп калганда, где быть отношениям, да? Где муж, где ребенок, где вы? То есть, когда в семье такое, например, бала ооруп ушундай болсо, биринчи орунга бала туруп калат дагы, өзүңүз вообще жоксуз, күйөөңүз тоже жок. Пусть он как бы зарабатывает деньги, алып келсин, и спасибо на этом, ушундай болуп калат да. Как вот это, как из этого выйти? Вообще, как выйти из состояния жертвы? Постоянно налгандан, постоянно депрессия болгондон кантип чыксак болот? Это реально, поверьте мне. Вот андан чыкса болот. Просто аны өзүнүн үстүбүздө иштешибиз керек да. Мен мунун баарын каяктан алдым? Мен курстарды көп өтөм, көп окуйм курстарды. И ошо көпчүлүгү айтат да, жок, мен обучение алганга акчам жок, мүмкүнчүлүгүм жок, өтө албайм, кача албайм. Ал ким айтат? Аны өзүн сыйлабаган адам. Өзүн сыйлабаган адам эч качан обучение албайт. Мен да алчу эмесмин мурун. Койчу, ошончо акча көрүп андан көрө ютубтан көрүп албайм же свободный доступтан көрүп албаймбы дечимин да. Но настолько я ошибалась. Канча жылдан бери бекер үйрөнүп келаткан нерсем, 10 жылдап үйрөнүп келаткан нерсе мага эч нерсеге татыган жок. Но когда я начала покупать, прям курстарды сатып алып, акчага тапкан акчама сатып алып үйрөнүп баштаганда, вот шикарный результат берди да. Прям вообще бомба результат берди да. Резко ушундай результат берди. Неге дегенде, бекер нерсе бааланбайт дагы, анын баркы болбойт да көпчү. А вот когда ошого сиз акча төлөгөндө, акча бергенде, мен ошого акча бердим го, кой ушуну окуп коеюнчу, айткандарын кылып коеюнчу дейсиз да. Хоть ошол нерседен башталат да, и дальше все пошло поехало. Мен азыркы учурда, мен азыр, по-моему, 4 курсту өтүп атам, одновременно 4 курсум бар. И успеваю, жетишип атам, запистен көрөм көбүнчөсүн, тапшырмаларын аткарып жетишип атам, Кудайга шүгүр. И там, то, что мне нужно. Мен өзүмө керектүү нерсени, информацияны алып атам, чтобы вот курстагы ачканда, вот өзүмдүн курсумда дагы, чтобы было что рассказать действительно. Мен именно бул сферада экспертмин деп айтпаймын. Мен өзүм башыма өткөн нерсени, өзүм ушул ситуациядан кантип чыккам, только ошол боюнча бөлүшөм. Это все работает. Если у меня сработало и сработает у вас, но просто ал нерсенин просто өзүнүн жолдору бар да. Как правильно делать? Например, аффирмация дейбиз, например, аффирмация это убеждениялар, жакшы нерсени айтыш керек, кайталаш керек. Улам айтып туруш керек дейбиз да. Но аффирмация деселе, я вначале как делала? Я успешная,
я богатая деп ушул нерсени эле так на автомате айта беришимде это не срабатывало. Мен түшүнчүмөсүн да почему это не работает? Значит, аффирмации не работают. Аффирмация жөн эле просто эле жөн эле айтыла берген сөз, это как может сработать дешим да. Но оказывается, анын дагы өзүнүн бир фишкасы бар экен. Потом визуализация. Визуализацияны кылганда дагы я неправильно делала. То же самое. Визуализация не работает. Когда я поняла суть, как это работает, прям шикарный результат болуп баштады да. То же самое. Мен эртең менен кесин күндө сториске аффирмация киргизем. Күндө бир аффирмация. И ошол аффирмацияны мен күндүз кечке кайталап жүрөм. Вчера, например, у меня была аффирмация. Мен чоң акчага татыктуумун деген өзүмө аффирмация койгонмун да. Мен чоң акчаларга татыктуумун. Мага чоң акча келет депчи. Дедим эле, все, вечером Анжелика Бекболиевадан 10 000 сом уктуп алдым. Понимаете, как это работает? Это мгновенно работает. Вообще прям тар иштейт экен да. Если это понять, ошону түшүнүп алсаңыздарчы. Жөн эле мен бактылуумун берсеңиздер, это не работает. Анын өзүндө дагы мындай лазейкалар болот экен, любой нерсенинчи. Поэтому курстун баасы эки эме болот, с куратором, без куратора. То есть обратная связь бар, обратная связь жок. Если вы хотите без обратной связи, өзүм эле тапшырмаларды самостоятельно аткарып турамын. Все окей десеңиздер, анда 500 сом бир айга. Сабактар жумасына 3 жолу, понедельник, среда, пятница болот. Кана, пультун кагып кетип калгансың. Понедельник, среда, пятница. Обратная связь жок. Тапшырмаларыңызды ар бир урокто тапшырма болот. Сөз практически аларды аткарасыздар. Жок, мага обязательно куратор керек, именно наставничество керек менден десеңиздер, ар бирине өзүм жооп берип турам. Тогда 1000 сом болот. Тоже бир айга. Опа, азыр. Конкурс жок, эч нерсең жок, келип алдыңбы жаным? И немножко тут будет другой формат. Мисалы, мурун кийин интенсивтерге катышып жүргөн болсоңуздар, это будет совсем по-другому, потому что тут көбүнчөсү биз психология, в основном психология болот, только өзүбүзгө көңүл бурабыз. Потому что пока сиз өзүңүзгө көңүл бурбасаңыз, өзүңүздү сыйлап баштабасаңыз, сизди эч ким сыйлабайт. Это я вам гарантирую, по себе знаю. Понимаете? Поэтому эгерде качам десеңиздер, мен WhatsApp номеримди жазып коеюн. WhatsApp номер, это просто атайын ачып койдум курска. 772-2009 ушул номерге жазсаңыздар болот. 1 майда баштайбыз, либо с куратором, либо без, либо мен сиздерге полностью обратный связь берип турам. Тапшырма аткарасыздар, мага жазасыздар, мен полностью түшүндүрүп берип турам. Мондай кылдыңыз, бул жериңиз мындай болду, тиги жериңиз мындай болду, что-то подправить, что-то исправить. Либо без куратора өзүңүз самостоятельно иштесеңиздер, анда 500 сом, либо 50 сом, бар 50 сом мегаком номерде. Просто напишите мне на вот 772-2009 ушул номерге WhatsApp жазсаңыздар, я вам скину реквизиты, куда можно перевести. Группу откроем и начнем. И еще есть такие моменты, сейчас прямой эфир очень калышты мүмкүн. Ну, скажу, если сейчас действительно сложный период, если кто хочет ко мне, но нету возможности, мүмкүнчүлүгү жок болсо, прям действительно, прям вообще мүмкүнчүлүгү жок болсо, то я возьму бесплатно на самостоятельно, өзүңүздөр самостоятельно көрөсүздөр, угасыздар, и потом будете уже решать, да? Аламын безвозмездно. Эгерде ошондой ситуацияда болгондор, кыйналып аткандар болсо, сөзсүз түрдө мага жазыңыздар, өзүңөрдүн ситуацияңызды айтып бериңиздер. Но не прям так, чтобы у меня есть деньги, но я хочу бесплатно дегендей эмес. Любой труд должен быть оплачен. Если энергообмен болбосо, мен сиздерге только берип отдача эч нерсе албасам, тогда мен энергиям калбай калат дагы. Я уже андан кийин бере албай калам силерге эч нерсечи, только бере бергенде. Поэтому энергообмен болуш керек. Жашоодо бардык нерсе энергообмен, да. Деньги тоже энергия. Все, 30 секундам калыптыр. Баарыңыздарга чоң рахмат эфирде отуруп бергениңиздерге. Баарыңыздарга ден соолук каалайм, бактылуулук каалайм. Бар болуңуздар. И чачым боюнча айтпай калдым. Может, кайра азыр прямойго кирем. Уже чачымды көрсөтөмүн. Азыр эфирди сактап коеюн,